Саламатсыңарбы? Бүгүнкү сабагыбызда акыл жаштан, асыл таштан деген макал менен баштагым келип турат. Силердин келечекте мыкты адис болуп, аракетчил, тырышчаак, жаңы идеяларды ойлоп тапкан мыкты адам болуп өсүшүңөргө тилектешмин жана ошого чакырам. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы кептин түрлөрү. Бул теманы биз буга чейин баяндоо жана сүрөттөө деген түрлөрүн өткөнбүз жана бүгүн 3-чү түрү менен таанышабыз. Бүгүнкү сабакта кептин түрлөрү жөнүндө маалымат алабыз, алар жөнүндө билебиз, адептүү, аракетчил болууга тарбияланабыз. Түрлөрү 3кө бөлүнөт: баяндоо, сүрөттөө жана ой жүгүртүү. Биз баяндоону өткөнбүз. Бул турмушта болуп жаткан жана болуп өткөн окуянын жайынча баяндоо, кабарлоо. Сүрөттөө заттын белгилерин, сапаттарын, көрүнүштөрүн ачып көрсөтүү. Ал эми ой жүгүртүү болсо, бул логикалык ыраттуулук менен ачык, айкын, далил, мисалдар менен бекемделген адамдардын ой пикири сунушу жана алардын ошол нерсеге, окуягабы көз карашы. Сүрөттөөнү бүгүнкү сабакта да кеңири карап көрөлү. Сүрөттөө бул 3 түргө бөлүнөт экен: иштиктүү сүрөттөө, илимий сүрөттөө жана көркөм сүрөттөө. Жалпы сүрөттөө бул жандуу жана жансыз заттарды, кубулуштардын белгисин ачып көрсөтүү экен. Ошонун ичинен иштиктүү сүрөттөөдө бул буюмдардын негизги белгилери саналып көрсөтүлөт экен. Илимий сүрөттөөдө ойдун тактыгына көңүл бурулуп, тууралыгы, логикалык жактан ыраттуулугу каралат экен. Илимий далилдер тандалып алынат экен. Ал эми көркөм сүрөттөөдө болсо көркөмдүүлүк, образдуулук, басымдуулук кылат экен. Жана 3-чү түрү бул ой жүгүртүү. Ой жүгүртүү тезистен, далилдүү пикирлер, мисалдардан жана жыйынтык корутундудан турат. Биринчи тезис деген терминге келсек, тезис бул силер айта турган ойдун же болбосо идеянын кыскача мазмуну аз гана сүйлөм менен берилет. Андан кийин далил ошол силер берген ойдун пикирди далилдер менен, мисалдар менен келтиресиңер жана ага жалпы жыйынтык чыгарасыңар. Мисалы, силердин ошо бере турган оюңар негизи архитектор болуу боло турган болсо, аны далилдейсиңер, пикирлерди келтиресиңер. Архитектор деген ким? Эмне кыла алат? Эмнеге архитектор болгуңар келип жатат? Мисалы, архитектор бул үйлөрдү курат, чоң имараттардын курулушу менен алектенишет. Ага мисал келтиресиңер: мына ушундай кылат архитектор дейсиңер. Эмне үчүн? Мисалы, учкун конушунда эмне үчүн архитектор керек? Эмнелерди куруш керек? Мисалы, чоң бир имараттарды же болбосо бала-акчабы, мектеппи же болбосо спорттук комплекс курула турган болсо, аны ким курат? Сөзсүз түрдө архитектор кылат. Башка куруучулар кура албайт деп мисалы далилдейсиңер. Архитектор бул жогорку билимдүү, жанагы ошол кура турган жердин, аймакты жакшы билген, ошо ар кандай жаратылыштагы кырсыктарга ошол аймак туруштук бере алабы, мына ошолордун баарын окуп билген адам деп далилдейсиңер. Жыйынтык корутундуга келе турган болсо, ошол мисалы учкун конушуна ошол архитектор кура турган имарат керекпи? Мына ошол боюнча жыйынтык чыгарасыңар. Ал ошол жерде жашаган элдерге пайдасы тийби, тийбейби? Мына ошол боюнча жалпы ойду жыйынтыктап келесиңер. Же болбосо аба ырайын эле ала турган болсо, аба ырайын боюнча, мисалы, бүгүнкү аба ырайы мисалы ысык болот экен, суук болот экен же жаан-чыл болот экен дей турган болсоңор, аны мындай кылып далилдейсиңер. Бизде аба ырайын Кыргыз гидромет деген бар. Ошолор алдын ала айтып турат, бир жумалык кылып, же болбосо бул жыл мындай болот, жаан-чыл болот же ысык болот деп алдын ала маалымат берип турат. Ошолордун айтуусу боюнча далилдейсиңер. Өзүңөрдүн пикириңерди айтасыңар. Мисалы, далилдегенде кандай? Ошо Кыргыз гидромет кайсы сайтка же болбосо кайсы теледен айтылды ушул маалымат? Ошол жөнүндө айтасыңар. Аны далилдейсиңер, силер кайсыл жерден окудуңар, анын чындыгын көрсөтүп бересиңер жана жыйынтык чыгарасыңар. Мына Кыргыз гидромет ушул аба ырайы жөнүндө мындай маалымат бериптир. Жыйынтыгында чын эле күн ушундай болду деген сыяктуу кылып оюңарды жыйынтыктайсыңар. Балдар, тапшырма 64-68 жана 74-көнүгүүлөр.
Силерге жарык маанай каалайм. Ар бир ишиңерге ийгилик. Кийинки сабакка чейин саламатта калгыла.